Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Ажобу Садыр Нуркожоевич жана УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич элибиз менен бир чоң сыноолорду башынан өткөзүп жатышат. 30 жыл ичинде канчалаган көйгөйлөр чечилбестен топтолуп, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратып келишкен. Чек ара коррупция, экономикалык абал, тышкы карыз, айта турган маселелерди кагазга сыя менен түшүрсөк, бир жоон китепке барабар чыгат. Бүгүнкү күндө эки инсан, эки дос, эки мекенчил Кыргызстан үчүн жаңы багыт, келечекке жаңы жол салып жатышат. Элдин үмүтү болсо караңгы түндө күйүп турган чырак сыяктуу бир күчөп жаркырап, кайра бат эле жарыгы азайып, кайрадан күчөп чырак айланасынан нур чачат. Үмүт, ишеним, ак бата, ак тилек, адал иш, сабыр, ынтымак баары биргеликте Садыр Нуркожоевичке жана Камчыбек Кыдыршаевичке бизден эбегейсиз жардам, дем берген энергия. Кыргызстандын келечеги бар, биз жеңишке жетебиз. Күч бирдикте. Медербек Коргонбаев. Минскиде КМШ өкмөт башчылары бир катар документтерге кол койду. Тизме: Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары кеңешинин отурумунун жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстандан иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов катышкан. КМШ мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары тарабынан төмөндөгү документтерге кол коюлду. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин жугуштуу оорулардын жайылышына каршы туруу боюнча биргелешкен иш-аракеттеринин орто мөөнөттүү планы жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин аймактарын санитардык жактан коргоо жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин калкын жумуш менен камсыздоого көмөктөшүү жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Туура эмес товардык белгилердин жана географиялык көрсөткүчтөрдүн колдонулушун алдын алуу жана ага бөгөт коюу боюнча КМШга мүчө мамлекеттердин кызматташтыгы жөнүндө макулдашуу. КМШга мүчө мамлекеттердеги мамлекеттик материалдык резервтерди башкаруучу мамлекеттик бийлик органдарынын 2030 жылга чейинки мезгилдеги кызматташтыгынын концепциясы жана аны ишке ашыруунун негизги иш-чаралар планы жөнүндө. КМШга мүчө мамлекеттердин 2025 жылга чейинки шарп оорусунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча биргелешкен иш-чаралардын топтому жөнүндө. Шериктештикке мүчө мамлекеттердин геодезия, картография, кадастр жана жерди аралыктан зондоо жаатындагы өз ара аракеттенүүсү жөнүндө 1992 жылдын 9 октябрындагы макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протокол жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрдүн офицерлерин ыкчам стратегиялык даярдоо жаатында негизги уюму жөнүндө, кадрдык дайындоолор жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылар кеңешинин жыйыны Беларустун Минск шаарында өткөн. КМШ өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйыны 12 ноябрда Бишкек шаарында өтөт. Коронавирус 365 жаңы учур аныкталып, 9 бейтап каза болду. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча штаб 29 майда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинин жана пневмониянын лабораториялык тастыкталган 356 жаңы учуру катталганын кабарлады. Бишкекте 161, Ош шаарында 63, Чүй областында 78, Ош областында 10, Талас областында 6, Нарын областында 7, Ысык Көл областында 22, Жалал Абад областында 5, Баткен областында 3 кишиден аныкталды. Ошол эле учурда өлкөдө бир суткада 9 бейтап илдеттен каза болду. 458 бейтап илдеттен сакайып чыкты. Эки министрликтин аталышы өзгөрдү. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин 5 майдагы министрлер кабинети жөнүндө жарлыгына өзгөртүү киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин аппараттан билдиришти. Башкаруу системасын оптималдаштыруу максатында Конституциянын 70 беренесинин 1 бөлүгүн жетекчиликке алып токтом кылынат. Төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин. 3 пункттун 13 жана 14 абзацтары төмөнкүдөй редакцияда берилсин. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги, инвестициялар министрлиги жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет деп айтылат маалыматта. Кыргызстан чек араны жапкандан бери тажиктер жер жемишин сата албай калды. Социалдык тармактарда тажикстандык делген жарандын аудио жазуусу тарады. Анда дыйкандардын түшүмү өтө арзан баада сатылып жатканы айтылат.
Жол жабык, анда эле 3 сом. Менден сурасаңыз, кыргыз жолун жаап таштаган. Бардык нерсе жатат. Пияз 30 дирам, 3 сомго 10 килограмм пияз аласыз. Өткөн жылы кулпунай 10-12 сом эле. Азыр 5 сомго дагы кулпунай бар. Эске сала кетсек, министрлер кабинетинин 2021-жылдын 21 майдагы токтомуна ылайык Тажикстандын жарандарынын Кыргызстандын аймагына киришине, ары бери жүрүшүнө жана Кыргызстандын аймагынан транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилген. Бүгүнкү күндө биз үчүн чек ара эң маанилүү маселелердин бири. Бул маселени чечүү үчүн бардык күч-аракеттер жумшалууда. Биз аны сөзсүз түрдө чечебиз. Көйгөйлүү маселелер чечилгенге чейин Тажикстан Республикасы менен мамлекеттик чек ара аркылуу кыймылга убактылуу чектөөлөр киргизилген. Чек ара маселесин чечүү үчүн күч-аракеттер жумшалууда. Делимитация жана демаркация иштери аркылуу биз чек араны чыңдоо максатын койдук. Ал үчүн зарыл иштер аткарылып жатат. Бул жаатта жергиликтүү тургундардын ролу чоң. Ошондуктан элди сабырдуулукка чакырам, деди министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Фейсбуктагы баракчасына. Бакыт Алиев Түрк кербени Кыргызстанга жол алды. 500 жүк ташуучу автомашина гуманитардык жардам. Ошентип Эрдоган мырза Кыргызстанга жол ача баштады. Ак жол кылым күткөн мамиле. Мындан ары карт Европага жол салышыбыз керек. Келечектин муундарына жол салалы. Жаңы доордун башаты, деп жазат ал. Жапаров чоң күрөшкө чыкты. Колдообуз керек. Миңдеген мекендештерим сыяктуу эле менин да Комтөр гени мамлекет үчүн иштеген долбоор болуп калаарлыгына үмүтүм үзүлгөн эле. Дүйнөдөгү эң уникалдуу рудасынын составы ченемсиз бай алтын гендеринин бири Комтөр колубузда туруп, 2 миллиард тоннадан ашык уулуу таштандыга гана ээ болуп олтуруп калабызбы деген кооптонуу менде да бар эле. Бирок Акылбек Жапаров башында туруп, рекорддук убакытта 2,5 айда жыйынтык көргөзгөн мамлекеттик комиссиянын бүтүмү Жогорку кеңештен колдоо таап, Комторго сырттан башкаруу киргизилгендиги менде үмүттү пайда кылды. Учурда комиссия башында туруп, колоссалдуу эмгек жасаган, Комтордун тегерегиндеги кыңыр иштердин бир тобун ашкерелеген депутат Акылбек Жапаровго маалыматтык чабуул туш тараптан күчөп турган маалы. Анткени Акылбек мырза буга чейин эч ким айта албаган чындыкты. Комтор гени Кыргызстандын бийлик башындагыларга жыл сайын 8-10 миллион долларлык сый акы берип турганын айтты. Тажрыйбалуу саясатчы мындай катуу билдирүүлөрдү бир нерсеге таянып айтты да. Бул билдирүүсү үчүн Акылбек Жапаров экстердин байма-бай каралуусуна кабылып турган чагы. Бул сый акылар жөнүндө Комтордун мурунку жетекчилиги үн ката электигинен улам. Ушундай коңур иштер болуп турбайбы деп боолголосок болот. Андан сырткары таң калыштуу түрдө Кыргызстандан чыгып кеткен жөн кетпей Комтөр генинин ишин автоматтык жолго салган системаны блоктоп кеткен сентарачылар да Акылбек Жапаровду жапырт каралоого алышты. Буга чейин депутаттык, өкмөттүк, мамлекеттик көп комиссиялар түзүлгөн. Жогорку кеңеш трибунасынан катуу көпүлдөп барып эле, анан жыйынтыгы кумга сиңген суудай ың-жыңсыз болуп кетчү. Көрсө эң жогорку бийликтердин амири менен Комтөр иши бармак басты, көз кысты болуп турган экен да. Депутаттык комиссиялардын ичинен Сентеранын бизге сайгандай кылып, бардык кемчиликтерин таап чыккан 2012-жылдагы Садыр Жапаров башында турган комиссиянын ишин жогорку кеңеш кабыл албай, көп чуу болуп, акыры Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытовдордун камакка алынуусу эмне менен аяктабады беле. Садыр Жапаровдун кийинки камалышыдан негиздемеси башка болгону менен түбү дал ушул Комтордо болгон эмеспи. Демек Сентера өлкөдөгү саясатка да таасир этип турган чоң монстр болгон. Азыр кыргыз коомчулугу ушундай чоң монстрдан күмөндүү иштерин алып чыккан. Акылбек Жапаровго ар тараптуу колдоо көрсөтүүбүз зарыл. Ал киши Комтор генин өзүбүздүн эле күч менен, өзүбүздүн эле адистер иштете алаарын ишенимдүү айтты. Өзүнүн жеке бейкут жашоосун садага чапты. Мурунку комиссиялардай болуп, Комтор ишин жыңсалдаган тыянак чыгарып, алар берген сый акыга ыраазы болуп тынч жашап берсе болмок. Жок. Акылбек Жапаров кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин алдында чоң жоопкерчиликти мойнуна алды. Алдыда дагы көп күрөш. Кылым аферасында кыргыз тарап утабы, утулабы? Азыр жеке таарыныштардын, антипатиялардын, ырксыздыктын учуру эмес. Кыргыз коому мурда болуп көрбөгөндөй ынтымакты көргөзүүбүз керек. Саясий эркти өтө терең билимди талап кылган. Комтор ишинде жалпыбыз биримдикте болуубуз аба менен суудай зарыл. Башкысы мурункулардай болуп,
Центаранын сый акысын алып, алардын кызыкчылыгына иштеп бербей турган президентибиз бар. Чынара Эдилбекова.